Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмөндөр. Арыбаңыздар. Жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассаламга саламдар жана салаваттар болсун. Жараткан Алла Таала ушул ыйык Рамазандагы тутуп жаткан орозоңуздарды, кылып аткан ибадаттарыңыздарды кабыл этсин. Бүгүнкү сиздер менен окуй турган темабыз Сөздөр китебинен 4-чү сөз намаздын маанилүүлүгү жөнүндө сабак кылабыз. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imaduddin. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадистеринин биринде намаз диндин тиреги деп айтты. Элестетиңиздер, бул тирексиз эч кандай там курулуштар курулган эмес. Пайгамбардын доорунда өтө маанилүү курулуш каражаттарынын бири бул түркүктөр, тирөөчтөр болгон. Же болбосо биз мына кыргыз өзүбүздүн турмушубузга байланыштуу кыргыз үйдү алып карай турган болсок, боз үйдүн керегесин алып карай турган болсок, эгерде керегеси жок болсо, боз үй турбайт. Боз үйдүн эң маанилүү ушу кармап турган түркүктөрдүн бири дагы керегеси. Мына ушул сыяктуу боз үйдүн турушу үчүн кереге кандай маанилүү боло турган болсо, биздин динибизде дагы биз мусулманбыз дегенден кийин дагы ушул динибиздин дагы эң маанилүү түркүктөрүнүн бири бул намаз экен да. Намаз канчалык баалуу жана канчалык маанилүү дейт. Жана ушунчалык оңой дейт. Намаз окуш оңой, үйрөнүп алыш деле оңой, аткарыш дагы оңой. Аз бир аракет менен намазды үйрөнүп алса болот экен да. Кичинекей гана бир аракет кылуу менен үйрөнүп алса болот. Hem namazsız adam ne kadar divane. Karısak da namaz okuvagan adam deyt oşunday da. Namaz okuvagan adam ötö akmak bolot jana ziyandуу болгондугун. Akmak jana ziyandуу болуп калышы мүмкүн экен. Буну эки жерде 2-4 сыяктуу ачык айкын түшүнгүн келсе, ушул тамсилдештирилген окуяга карап көргүлө. Караңыз. Эки жерде эки канча деп сурасак, жаш балдардын бардыгы 4 билет да. Бүт эң оңой элементарный деген сөз да. Бул эң оңой түрдө түшүндүрө турган бир усул, бул мисал берүү усулу. Устат дагы көп жерлерде ушул акыйкаттарды берүүдө мисал менен түшүндүрүп берет. Бул Курандын усулу дагы ушул мисал берет. Көп Куранда дагы мунафыктардын мисалы мындай, капырлардын мисалы мындай деп келет. Атүгүл Ясин сүрөсүндө Вадриб лахум масалан. Аларга мисал келтир деп Алланын өкүмү, буйругу болуп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы усулунда, адамдарга насаат кылуу ыкмасында дагы бул мисал берүү усулу кенен колдонулган. Себеби пайгамбарыбыз бир жолу сахабалар менен отурган кезде: "О менин сахабаларым, эгерде силердин эшигиңердин астында дарыя агып жаткан болсо, күнүнө 5 мал жуунсаңар силерде кир калабы?" деди. Ошол убакта эмне кылды? "Жок, Расулуллах, бизде анда күндө 5 мал жуунуп турсак, эч кандай кир калбайт" деп жооп беришти. Мына ошондо пайгамбарыбыз айтты: "Дал ушул сыяктуу силер күн сайын 5 мал намаз окуй турган болсоңар, силерде дагы эч кандай күнөө калбайт" деп түшүндүрүп берди. Устат дагы бул жерде намаздын ошо маанилүүлүгүн, баалуулугун жана баягы айттык го, намаз окуган адам зыяндуу жана акмак болгондугун түшүндүрүш үчүн бир мисал берип атат. Бак, көр. Эки сөздү айтып атат. Бак деген кара, көр. Демек, кароо деген нерсе бар, көрүү деген нерсе бар. Кээ бир учурда биз карайбыз, бирок көрбөшүбүз мүмкүн да. Ошон үчүн кароо, кара, анан кийин көрүү. Орустарда смотреть и видеть дейт го. Карап коюу башка, көрүү башка экен да. Демек, бул жерде биз акыйкатты көргөнгө аракет кылайлы. Bir zaman bir büyük hakim, iki hizmetkarına bir yolu ушунчалык чоң улуу bir өкүмдар эки кызматкерин ар бирисине 24 алтын берип, 2 ай узактыктагы хас, өзүнө таандык болгон, güzel, ушунчалык сонун болгон өзүнүн bir чарбагына
ikamet etmek için gönderiyor. İkamet degen al jakta turuktуу жашап калышы үчүн жөнөтөt дейт да. Ошол өзү падыша өзүнүн 2 кызматкеринен 24 алтындан берип алып туруп, 2 ай узактыктагы бир алыс жерге жөнөтүп атат. Жана аларга мындай деп буйрук берет. Нул акчалар менен, бул тыйын теңгелер менен билет масрафын япыңыз дейт. Мындай жеткенде жол киреге каржылагыла. Жана дейт ал жактагы эмескен турак жайыңарга лазым, керек болгон кээ бир нерселерди дагы сатып алгыла. Bir gündük mesafeden, bir gündük aralıktan keyin bir istasyon var. Bir una beket var. Stansiya deymiz, avtostansiya diyorsun. Una beket var. Al yerde araba, maşina, keme, poyez, jana samolyot бар, силер акчаңарга көрө минип кете бересиңер дейт да. Акчаңарга жараша ошол жерге минип кете бересиңер. Эки кызматкер дерс алдыктан sonra giderler. Ошентип эки кызматкер ушу падышанын насаатын, падышанын айткан сөздөрүн уккандан кийин жолго чыгышты. Алардын бирөөсү бактылуу эле ошол унаа бекетке чейин, ошол станцияга чейин акчасынын бир бөлүгүн масраф кылды дейт да, каржылады. Бирок ошол каржылоо ичинде өзүнүн кожоюнуна жага тургандай ушундай сонун бир тижарат, соода сатык кылып алды эле, анын сермаясы, анын байлыгы 1 1000ге чейин көтөрүлдү. Ошол берген 24 алтынды ал эмне кылды, соода кылып туруп, акчасын кайра көбөйтүп алды дейт. Ал эми экинчи кызматкер болсом, бактысыз, акмак болгондуктан ошол станцияга чейин 23 алтынын сарптап жиберди. Kumar mumarga berip utkуруп жиберди. Bir tek altını kaldı, bir gana altını kaldı. Arkadaşı, dostu gelip aytты. Yahu ey dosum, uşul bir altı olak altının kaldı. Uşul altınını beletke ber. Ta bu uzun yolla yayan bir aç kalmayasın. Mına ошондо gana deyt da, mına uzun joldo jö jana açka kalbaysın. Anın üstüne bizdin efendimiz, bizdin kojoyunumuz, uşunçalık kerim, uşunçalık jomart, kеңпейил zat. Balki merhamet eder, balkim deyt da, senin deyt da uşunday kılgan kemçiliğini keçirip jibеrer. Al uşunçalık sağa merim tөгүп, uşu kemçiliğini keçirip jibеrer. Seni de tayyaraya bindirir. Seni dağı mümkün samolyotga mingizip koyor. Al uşunçalık kеңпейил, жомарт болгондуктан deyt. Bir günde bara turgan deyt, mahalli ikametimiz, ошол bay turuktуу жашап кала турган жерибизге biz bir günde жетip alabız dep aytты. Yoksa o 2 aylık bir çölde bolbosam deyt, ошончо bay 2 aylık uzak bir çölde açka, jö, жалгыз кетүүгө majbur bolosуң dep aytты. Acaba taң kalıştı deyt. Şu adam inat edip, bul adam ekinci dostu gecirlenip inat deyt da, moyun tolgop, o tek lirasını, ошо жалгыз bir toğlak altının deyt da, ошол define anahtarı hükümde bir kazınanın açkışları siyaktığı bulgun beletke berbestен, uvaktulu bir lazzat üçün, uvaktulu ırahat alı üçün, kayradan bayağı buzuku joluna, kumar oyunlarına, safakatка sarptay turgan bolsa, ötö akılsız, ötö zıyandu, jana baktılуу болгондугун eң akılsız adamdağı düşünet emespi deyt. Çimda bir toğla kaldı, uşunu mümkünçülükte berip paydalanıp kal dese, ошол bir altının dağı berбей atsa, albette bul şunçalık akılsız, ziyandu, baktısız bolat deyt. İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. Hem bu yerde misalımız büttü. Emi misaldan hakikaten bizge aytıp jatat. Muna ey namaz okuvagan adam. Jana namazdan rahat albagan nafsim. İki adamga kayırlatat. Birinci namaz okuvagan adam. İkincisi dağı namaz okup birok namazdan rahat albagan nafsim deyt da. Her bir adamdın içinde özünün nafsisi var. Şu nafsi bu namaz okup atkan kezde dağı namaz okusu gelbey, moynu jar berbey, namazdan rahat albay, uşunday nafsiga kayırılıp atat. Uşul misaldağı deyt. Hakim ise, hükümdar padişah olsa, bir yolu ulu bir padişah da aytты го, misal, ошол padişah
Rabbimiz Halıkımızdır. Bizdin jaratuvchi egemiz, bizdin Rabbimiz. Bizdi jo'dek, bizden jo'q yerden payda kıldı. Бүткүл alamды başkarıp, alamlarga hükümdarlık kılıp durgan ulu jaratuvchubuz. Oşol eki kızmatkер joloçu bolsa, birisi muteddein, dinge moyun sungan, namazın kızıgı menen okup жүргөн takvadar musulmandar ele. Ekinçisi bolsa nadan, namaz okuyan adamlar ele. Ушул адамдарды экиге бөлүп туруп, буну эки кызматкер деп мисал берип атыптыр да. Ошол 24 алтын болсо деп, экона 24 алтындан берип жөнөттү го, ошо 24 алтын, 24 саат күн, ар күндөгү өмүр. Алла Таала бизге күн сайын 24 алтын берип атат экен да. 24 сааттык өмүр берип атат. Бул өмүр деген ушунчалык кымбат нерсе, алтындан да кымбат нерсе. Бирок бул жерде ошо бизге түшүндүрүш үчүн ушундай кымбат алтын деп тоголоктоп берип атат. O has çiftlik ise özünün uşuncalık sonun bir çarbağı bu cennet beyişke jönötüp atat. Allah Taala bizdi beyişte ikamet etmek için, turuktu şol beyişte yaşap kalış için bizdi beyişke jönötüp atatken. O şol istansiya bir günden aralıktan keyin bir stansiyaga tuş kelesiңер dedi. Mına uşul stansiya bolsam bul neken kabır mürze. Oşol sayakat bolsam, joloçuluk bolsam kabırga Haşırga, ölgönden keyin tiriligi, jana tübөлүктүүлүктү көздөй кете турган адамзаттын жолчулугу, жолоочулук. Biz бул дүйнөдөн бир жолоочу сыяктуубуз. Бул дүйнөдөн өзү негизи недет? Рух аламынан эненин жатына түштүк, ал жерден түйүлдүк болуп бул дүйнөгө келдик. Бул дүйнөдөн балалыктан, жаштыктан, карылыктан өтүп, мүрзөдөн кабыр, хашырга, ал жактан сурак боло турган жайда, сурак майданына, андан кийин же тозокко, же бейишке кете турган узак бир биздин жолоочулугубуз бар экен да. Амалга көрө, таква кубатына көрө, кылып жаткан бул дүйнөдөгү амалларыбызга, иштерибизге карап, жана таквабыздын күч кубатына карап туруп, ошол узак жолдо мутефавит дережеде, ар түрдүү даражада кесип өтөбүз. Bir kısım ehli takva, kebir ошо takva adamlar deyip. Takva деген Kudaydan korkup, Kudayдын өкүмдөрүн толук аткарып жүргөн адамдар. Bir gibi çağılgan siyaqtуу 1000 жылдык жолду bir күндө кесип өтүп кетет. Кебирлери дагы кыял сiyaqtуу 50.000 жылдык bir аралыкты bir күндө кесип өтөт. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikata 2 ayetiyle işaret eder. Buyuk Kur'an'dağı bu hakikatka özünün nedir? 2 ayatı menen işaret kılıp jatat. Oşol belet bolsam, bul akça 24 altında ne kılasına dedi? Jol girega beletke jumşagıla dediler. Oşol belet bul namaz deydi. Bir tek saat 5 vakit namazga abdestleke. Qarаңыздар, 24 altında berip atat, oşonun bir gana saati daarат алуу менен намаз окууга жеткиликтүү. Таң калыштуу 23 саатын бул кыска дүйнө жашоосуна сарптап, караңыздар, дүйнөдө бала чакасын баксын, иштесин, башка жумуштарын кылсын, уктасын, ясасын, 23 саатын дүйнөгө сарптасын дагы, бирок бир эле саатын дейт да. Ошол узун түбөлүктүү болгон акыреттик жашоосуна сарптабаган адам, намазга 1 саатын бербей койгон адам канчалык өзүнө зыян кылып атат, канчалык өз нафсине зулумдук кылып атат, жана дейт да, акылга дагы терс аракет кылып жаткан болот. Себеби акылдуу адам эч качан андай кылбайт. Эгерде сага бирөө 24 сом берип, 1 сом кайра берчи десе, сөзсүз берет. Себеби ал ансыз деле ал 24 сом анын акчасы эмес болчу да. Allah Taala da bizge ошо 24 saat убакыт берип, кайрадан 1 saat убактысын сураса, биз дагы ага убактым жок деп, моюн толгоп атканыбыз албетте бул экен, акылга дагы терс бир аракет кылып аткан болуп калат. Анткени дейт да, 1000 адам иштирак этип, чогулуп алып туруп, бир лотерея ойноп аткан болсо дейт да,
Буну детти адамдар көп эмне, буну азыркы учурда нормальный кабыл эткен дагы өзүнүн чөнтөгүндө 100 сом болсо 50 сомуна бир билет алып коеюнчу бактымда болсо мүмкүн утуп алыш мүмкүн деп эмне кылат? Onu akıllı kabul etip dağı жарым çöntөгүндөгү жарым акчасын берип ошол лотерея билетин алганга адамдын акылы кабыл этет. Бирок дейт да, бул жерде дейт да, утуп алуу ыктымалы 1000-1 ыктымалда утуп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Болбосо утпай калышына деле көзү жетип турат. Ал эми дейт да, бул жерде Аллах Таала бул жерде сонун бир лотерея ойнотуп атат. 24'төн 1 бөлүк акчаңы бересиң дагы, бирок %99% утуу ыктымалы болгон, анда дагы эмне? Хазиневи эбедие, түбөлүктүү бир казынаны утуп алуу, ушунчалык чоң бир мүмкүнчүлүк болуп аткан болсо, сен ошого акчаңы бербей атсаң, 24 сааттан 1 саат убактыңы бербей аткан болсоң, ошо намаз үчүн, себеби бул түбөлүктүү биздин казынабыз, соңсуз. Анда эмесе албетте акылга тез аракет кылган болосуң. Не кадар акылдан узак. Таптакыр бул акылга сыйбай турган иш кылып аткан болосуң. Буну дейт өзүн акылдуумун деген адам дагы буну түшүнөт. Халбуки намазда рухун, калбын ва акылын büyük bir рахаты бар. Бирок мындан сырткары намазда рухтун, жүрөктүн жана акылдын дагы чоң бир рахаты, жыргалчылыгы бар. Адамдын руху кандай рахат алат намаздан? Мисалы бирөөдөн карыз болсоң, карызың сурап келсе, адам бере албай калса, абдан жүрөгү сыгылат, кыйналат. Качан гана ошол карызын берип кутулган кезде, анын жүрөгү ушунчалык жеңилдей түшөт, рахат. Алыстан көрсө дагы кеңири келип кучакташып көрүшүп, аны менен жолугуша алат. Анын жүрөгүндө эмне? Рахаттык пайда болот да, себеби карыздан кутулду. Biz dagı Allah Taalaga her bir sekund sayın uşunçalık karızbız, dem altaz, içip atabız, köp nerseler jep atabız, Allah'ın kança degen nematlarına uşunçalık bizde orap koygon, çulgap koygon. Biz bunun dagı şükürün berbesek, rahmatın aytpasak, bizden ruhubuz, жүрөгүбүз dagı, akılыбыз dagı uşunçalık kıynalat. Kaçan gana biz namaz okup durup, şükürün berip, Alhamdulillahi Rabbil Alamin dep namaz içinde namazı okugan кезде биздин жүрөгүбүз, рухубуз дагы ушунчалык рахат алат экен. Hem jisme de o kadar ağır bir iş. Ошондой эле дейт, денеге дагы ошон анчалык оор бир иш эмес намаз деген нерсе. Себеби адам ооруп кала турган болсо, таяммум кылып дагы окууга биздин шариятыбызда. Мисалы суу менен дарат алууга мүмкүнчүлүк болбой калса, топуракка же болбосо бир таза жерге колун бир уруп коюп туруп, эки колун сыбап, таяммум деген өзүнүн эрежеси бар. Ушинтип коюп туруп намаз окуй берет. Эгерде туруп окуганга күчү жетпесе, отуруп окуйт, окуганга кудурети жетпесе, жатып алып, ага дагы мүмкүнчүлүк кудурети жетпесе, има кылып, ишарат кылып окуганга дагы не кылат? Жол берет. Намаз мына ушунчалык жеңил дейт да. Денеге да канчалык бир оор иш эмес. Ошондой эле намаз окуган адамдын дүйнөлүк башка мубах амалдары дагы жакшы бир ниет менен ибадат өкүмүн алат. Караңыздар, багымдат намазын окуса, түштө пешим намазын окуйт, экөөнүн ортосунда мубах иштер, мисалы тиричилик, огороддо иштеши мүмкүн, же болбосо жумушка барышы мүмкүн, кандай же болбосо аялдар тамак жасашы мүмкүн, кандай гана дейт да, ошол мубах иштер кыла турган болсо, ушулардын бардыгы дагы ибадат өкүмүнө айланат дейт да. Ушул намаздын ушундай бир касиети бар экен. Бул жөнөкөй амалдардын бардыгын ибадат кылганга айландырып берет да. Кандайча кичинекей бир чыны айранды алып келип туруп, бир челек сүткө уютуп айранга айландырып койгон сыяктуу, уютку сыяктуу, намаз дагы бул эмне? Ибадаттардын уюткусу сыяктуу болот экен дагы. Жакшы бир ниет аркылуу, ушул ниет аркылуу биздин бул жашоодогу кылып аткан ибадаттарыбыздын бардыгы, амалдарыбыздын бардыгы ибадатка айланат экен.
bu surette bütün sermaye ömrünü ahirete mal edebildi. Mına uşul siyahtуу deydi. Adam deydi бүткүл ömrün baylığın deydi. Bu ömürde olgan nerselerin bardığın ahiretke mal kılıp alat. Fani ömrünü bir cihet deyip kadedir. Uşul vaktulu ömrün bir jagынан tübölüktöştürüp alat. Sebebi bizdin okugan namazыбыз bul dünyadagi amallarыбыздын бардыгын ibadetke aylandırdı. Atugul içip, jep, jatıp, uktap, uşul kılgan amallarыбыздын бардыгы эмнеге? İbadetка aylanat eken. Namaz mına ушундай биздин убактылуу ömrүбүздү түбөлүктөштүрө турган улуу амал экен. Жараткан Алла Таала барыбызды ушул намаз окууга насип кылсын. Мына ушундай ömrүбүздү сооптуу кылып өткөрүүгө барыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннека антал алимул хаким. Аллах разы болсун. Al-Fatiha.